Молодец. Немеге? Мынакей алба эми любой мамлекетке. Акчадан эми сыйланбайсың. Кулак кааласаң. Хижалап атам мынакей. Хижалап болосуң, чыкпа, плашкадан суга бийсин деп. Эми мына кайсы мамлекетке барасың, айтылачы апа. Любой мамлекет. Если слышишь, Хижалап болобу апа. Апа майлы. Пышып жаткан эттерге арак кошулган видеого көпчүлүк тамакты арам кылышты деп кейишсе. Социалдык тармактарда казанда бышып жаткан эттерге арак кошулган видео талкуу жаратты. Көпчүлүк бышып жаткан тамакты арам кылышты деп кейишсе, бул этти жумушак кылып бышыруунун ыкмасы деп түшүндүрмө бергендер да болду. Айрым учурларда тамакка спирт ичимдиктерин кошуу маселеси талкуу жаратат. Дин алымдардын түшүндүрмөсүнө ылайык, арак сыяктуу мас кылуучу ичимдиктер толугу менен тыюу салынган. Ошондуктан шорпого же башка тамакка арак кошулган болсо, ал тамак арам деп эсептелет. Мусулмандарга тамак аш даярдоодо курамына көңүл буруп, шектүү нерселерден алыс болууну сунушташат. Унаалар жана үйлөр суу астында калды. Катуу нөшөрдөн кийин Махачкаланы суу каптады. Махачкалада катуу жааган жамгырдан улам суу каптап, үйлөр жана автоунаалар жабыркады. Бул тууралуу РТ каналы билдирди. Дордойдо адамды темир чынжыр менен байланышып калган окуя. Дордойдо бир адамды темир чынжыр менен байланып калган. Ал кишендеп кулпу менен бекитилген. Видеого караганда бутундагы чынжырды болгарка менен кесишкен. Интернетте окуя Дордой базар аймагында болгондугу жана аны киши өзү эмес, анын аялы жасаган болушу мүмкүн экени жазылган. Милиция азырынча расмий комментарий бере элек. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкектин Төкөлдөш конушунда кадимки үйдө мыйзамсыз вечеринкаларды уюштуруп жүрүшкөн. Бишкектин Төкөлдөш конушунун тургундары Менделеев кыска көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде өткөрүлгөн мыйзамсыз кечелерге даттанып жатышат. 29 мартка караган түнү аталган дарекке милиция кызматкерлери келип, бир катар жарандарды Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткиришти. Камчыбек Ташиевдин уулу Томми Мол боюнча айыптоолорду четке какты. Абдыкеримов Томми Мол боюнча президентке кайрылды. Ташиевдин уулу жооп берди. Ишкер Шаршенбек Абдыкеримов кызынын атындагы Томми Мол суда борбору арзан бааланып, башка адамдарга өтүп кеткенин билдирип, бул боюнча ачык жана калыс иликтөө жүргүзүүнү суранды. Өз кезегинде Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз бул маалыматты четке кагып, мүлктүн бир да тыйыны алардын үй бүлөсүнө өтпөгөнүн билдирди. Бул карандай калп, мамлекетке кайтарылган бир дагы объект биздин үй бүлөгө өткөн эмес. Комиссия түзүлүп, бардык мүлктөр текшерилсин. Ошондо мамлекетке кайсы мүлктөр өткөн, канча бага кайра кимдерге сатылган же кимдерге өткөнүн элибизде так билмек, деди ал. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун.
Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Çık давай, çık. Çıkar. Azmuatiler нападать делать? Вот. Азат пакет. Что ты снимаешь? Заходите сюда. Вы не разрешали вас сюда заходить. Уходи. Пусть не снимает она. Чего она снимает? Чего она снимает? Жанагы бир видео чыгып кетти. Ошол видеодо сорпо бышып атат. Койдун сорпосу, мен билген койдун сорпосу ошого арак куюп атат да. Арак куйгандыгы ошол этти жумшак бышырат деп. Эт жебей көбүрөөк кайнатсаң эле бышат өзү. Этчи, арагы жок элечи. Эми ошого кээ бир адамдар бул арам болду десе, кээ бир жок арам болбойт. Жана конфеттердин ичиндеги кичине аз өлчөмдөгү кечирим болуп атпайбы ошо? Ал жер кечирим эмес, аяка жарым бутылка куюлуп атат. Биринчиден, экинчиден ошол арак биз эгерде нажас дей турган болсок, ал неден жүзүмдөн жарападан болуш керек. Аны тактап, анан аны ойлонуп биз ушул нажас болбоду, ушуну иче берсе болот дегенден көрө биз арактын жалпы маанисин айтабыз, арам болду дейбиз. Адамдарды ошону кайтарышыбыз керек. Анан кийин бирөө карап туруп, уну пишиничный экен, бул нажас эмес деп анан жарым. Ал кичине көзгө көрүнбөгөн тамчы жөнүндө айтылып атат. Мына атырга себингенде кичине спирт бар, дары-дармекте азыраак спирт бар, жеп аткан наныңызда азыраак спирт бар, жакшы бар лабораторияга тапшырсаңыз. Ошол мааниде айтылып атат, ал адамдар андан сактанушу мүмкүн болбой атат. Эми айылдарда той тамаша болуп атат. Конфеттер коюлат, ичинде аз өлчөмдөгү бир ошондой бир этилүү спирт болуп кала турган болсо, арам жедүү десе, эми бул умумул балуу адамдар сактанышы мүмкүн болбой калды, макул деп турайлычы деп атабыз. Ага эмне умумул балуу, эмне зарчылык бар ага? Куюп атат ал, мына жарым ише аракты. Аны биз эмне дейбиз? Арам болду дейбиз. Анын тазалоо жолун кантип өткөндө айтканбыз, аны кайра суусун шотпосын төгүп салып, үстүнө сууну куюп, кичине кайнатып, кайра төгүп, 3 жолу кылып, эгерде жүрөгүндө васвасасы боло турган болсо 7 жолго жууп, эретти тазалаш керек. Ушинтип адамдарга коркутуп айтышыбыз керек. Билбестен ошону кылып жеп жүрүшпөсүн, а?